Üçüncü bölüm. Dööттүн Хебронда төрөлгөн уулдары булар. Тунуулу Амнон. Ал Израилдик аялы Акинаамдан төрөлгөн. Экинчи уулу Даниэль. Ал Кармелдик аялы Абигейлден төрөлгөн. Үчүнчү уулу Абышалом. Ал Гешур падышасы Талмайдын кызы Махадан төрөлгөн. Төртүнчү уулу Адония. Ал Кагыттан төрөлгөн. Бешинчи уулу Шепатия. Ал Абыталдан төрөлгөн. Алтынчы уулу Житреям. Ал Эгладан төрөлгөн. Анын бул 6 уулу Хеброндо төрөлгөн. Ал жерде ал 7 жыл, 6 ай падышачылык кылган. 33 жыл Иерусалимде падыша болгон. Анын Иерусалимде төрөлгөн уулдары булар: Шима, Шобаб, Натан, Сулайман. Бул төртөө Амиелдин кызы Батшебадан төрөлгөн. Дөөттүн дагы 9 уулу болгон: Жипхар, Илишама, Элипелет, Нога, Непек, Жапия, Элишама, Элияда жана Элипелет. Булар дөөттүн күң аялдарынан төрөлгөн уулдарынан тышкаркы уулдары. Тамар алардын карындашы болгон. Сулаймандын уулу Рехабам, Рехабамдын уулу Абиям, Абиямдын уулу Аса, Асанын уулу Жошапат, Жошапаттын уулу Жорам, Жорамдын уулу Ахазай, Ахазайдын уулу Жааш, Жааштын уулу Амация, Амациянын уулу Азария, Азариянын уулу Жотам, Жотамдын уулу Ахаз, Ахаздын уулу Хиския, Хискиянын уулу Менаше, Менашенин уулу Амон, Амондун уулу Жошия, Жошиянын уулдары Туну, Жахас, экинчиси Жаяким, үчүнчүсү Ситкия, төртүнчүсү Шалум. Жаякимдин уулдары Жаяхин, Жаяхиндин уулу Ситкия, Жаяхиндин уулдары Асир, Асирдин уулу Шалтиел, Малкирам, Педая, Шенатсар, Джекамия, Ошама жана Недабия. Педаянын уулдары Зоробабыл менен Шимей. Зоробабылдын уулдары болсо Мешулам менен Ханания. Алардын карындашы Шеломит. Зоробабылдын дагы 5 уулу болгон: Хашуба, Оел, Берекия, Хасадия жана Жушап Хесет. Хананиянын уулдары Пелатия менен Ишая. Анын уулу Репая, анын уулу Арнан, анын уулу Обадия, анын уулу Шехания, Шеханиянын уулу Шемая, Шемаянын уулдары Хатуш, Игал, Бариах, Неярия жана Шапат Алто. Неяриянын уулдары Элиойнай, Хиския жана Азрикам үчөө. Элиойнайдын уулдары Одабия, Элияшип, Пелая, Акуб, Жоханан, Делая жана Анани жетөө.